Саламатсыздарбы биздин кадырлуу замандаштар. Сиздер менен чогуу мен Айнура Миназарова жана кезектеги иммунитет доктурусу 8 май 2023 жыл. Май майрамдары дайыма бизде ушундай бир май айлары майрамга бай. Андыктан кечээки радио күнү менен ар бир угарманыбызды, ар бир радио сүйүүчүсүн, кесиптештеримди чын жүрөктөн куттуктайм. Жана албетте алдыда жеңиш күнү, бүгүн дагы майрам күн. Майрамыңыздар кут болсун. Нам болсо ырда болот деп кыргыз элинде бекер айтылбаса керек. Ошондуктан дасторконубузда нам болсун, көңүлүбүз ток болсун. Бүгүнкү иммунитет доктурусунда биз күйүктө биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андыктан достор, бизден алыстабаңыздар. Жана албетте YouTube'дан, Facebook'дан биздин ошол түз көрсөтүүлөрүбүздү, түз алып берүүлөрүбүздү көрө аласыз. Жана Окей радиосунун жыштыгынан маал бул эфирдин кайталоолорун угуп турууга мүмкүнчүлүк бар. Күйүктө биринчи жардамды кантип көрсөтөбүз? Негизи баарыбыз билгендей, көбүнчө айымдар парга, бууга колубузду күйгүзүп алабыз тамак жасап атканда, ысык бир нерсени кармап аласың, балдардын бутуна суу төгүлүп кетет айтор. Күйүктү көрбөгөн адам жок. Мына ошол күйүктө кантип биринчи жардамды көргөзүш керек? Бул темада биздин маектешибиз Тез жардам клиникалык ооруканасынын врач-комбустиолог Исмоналиев Каныбек Токтоевич биз менен чогуу болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Анда угармандарыбыз менен амандашып алыңыз, Каныбек Токтоевич. Саламатсыздарбы, барыңыздар. Майрамыңыздар менен келе жаткан. Жеңиш майрамыңыздар менен. Рахмат. Мурунку учурда жеңиш майрамын ушинтип майрамдачы элек деп сизде айтып каласызбы? Биз айтабыз, тем более биз ошол Советтик армияда кызмат кылганбыз убагындачы. Чоң майрам эле да. Ооба, майрам. Эртеңки маанайыңыз жакшы анан. Жакшы. Жакшы, майрамыңыз менен куттуктайм мен дагы. Каныбек мырза, негизи бизде бул тез жардам клиникалык ооруканасындачы көбүрөөк кандай күйүктөн улам адамдар түшөт? Бизге бардык эле күйүктүн түрлөрү көбүнчө түшөт. Эң көп күйгөндөр эмнеге күйүшөт? Эң көп күйгөн бизде мисалы больнойлордо ушул 60% основном балдарда, жаш балдар. Жаш балдар көбүнчө эмнеге күйүшөт? Ушул кайнак сууга күйүшөт көбүнчөчү. Кипятокко күйүшөт көбүнчө, ушул чайник тартып берет, чыны тартып беришет өздөрүнөчү. Же болсо ысык тамактан ушатып көбүнчө күйүшүп алат. Ошондон күйүк алып калат, Рахмат. Бүгүн ушул алгач эле комбистиология жөнүндө сөз кылсак, бул менин билишимче илгери эле жок болуш керек, комбистиолог же комбистиология деген. Бул 25 жылдан ашып калды бир отделение ачылганыначы. Комбустиология деген бул ошол күйүк жөнүндөгү илим да булчу. Биздин бөлүм тез жардам клиникалык больницасынын составында 36 койка биздин больницада, отделение, то есть. Анын ичинен 6 койка бул паллиативный терапия деп коебуз, жана ооруларга интенсивный терапия бөлүмү бар. Анан кийин ошо отделение деп коебуз, общий отделение. Баары бир 36 бөлүнө түшөт. Биз жылы, например, былтыр 22 жылдагы статистика боюнча алсак 2150 больной түшкөн былтыр, кабыл алганбыз. Биздин бөлүм аркылуу өткөндө ошончо болгон. Биздин приемный өзүбүздүн кабыл алуу бөлүмү өзүбүздө. Скорый келеби, больнойлор өзү келеби кабыл алабыз, ошол өзүнүн отделениеде. Киргенде эле өзүнүн приемный эмебиз бар. Привязочный, ошол жерден сортировка кылабыз да. Ал жерде жаш балдар примерно 5% болсо, эгер биринчи экинчи степень онда госпитализация кылышыбыз керек. Чоңдорду болсо бир 10%ке, 8-10%ке чейин аткарабыз алардычы. Ушул больнойлор көбүнчө ошо түшкөн больнойлор ошол 2150 больнойдун примерно ошол 30% госпитализация болот. 850дөй больной былтыр биздин отделение жатып чыгышкан. Жакшы. Иштеген кызматкерлер, медперсона канча, көппү? Врачтарыбыз бир 10 чакты бар, орто медициналык билими бар, медсестраларыбыз дагы бир 12-13. Калгандар жана кенже. Сиз иштегениңизге канча жыл болду өзүңүз? Мен ошол ожог отделениеде 12 жыл. 12 жыл. Башынан баштап эле комбустиологсуз? Жок, ага чейин башка жумуштар. Түшүнүктүү. Ошол биз күйүктүн аныктамасы жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, мисалы баарыбыз эле билебиз, күйдү деген. Чындыгында кайсы учурда ошону күйүк деп айтылат? Күйүк бул жана повреждение тканей деп коебуз, ошол алар ысык нерселер вызывать этет да, жоктучу. Же болсо электрический токтор, күйгө күйүп калышыбыз мүмкүн, күн нуруна. Химический ожог деп коебуз, жана химический эмелерге кислота, щелочтор күйүп калат. Ошол түрлөрү бар да.
Жана мисалы лучевая терапия деген бар го, боюнча ошолчу адам күйгүзөбү же күйгүзбөйбү? Кээде түшүп калат, кээде көбүрөөк эме алып калып, дозировкасы көбүрөөк болуп калганда кээде түшүп калышат, алар да күйүп калышып келет, кээде болушат. Физиотерапияда дагы ушундай ток менен дарыланат. Кээде болуп калат. Анда да болуп калат. Физиотерапияда физиотерапияда редко келет, бирок кээде болуп калат эмедечи. Ал эмнеден токту көбүрөөк берип койгондонбу? Дозировкасы бир аз көбүрөөк болуп калганда түшөт бизде да. Ошондо кандай болот? Мисалы, мен деле физиотерапия алып калам. Мисалы, көп эле физиотерапия алып калабыз да. Кантип билесиң ал сени күйгүзө баштаганын? Эми бир ачтырып оорутса керек. Ошо да көбүнчө. Биринчи эмес признак ооруу, эме ооруйт. Боль. Күндүн нурунан сиздерде ушундай окуя болду беле? Негизи учур катуу ожог алып, анан келип түшүп калган. Катуу күйүп калат. Кээде мына ысык көлдө эс алганда жайында көбүнчө биздин пациенттер көбөйө баштайт, жана ошо күнгө күйүп калыпчы. Кээде ичип алышып уктап калат. Же болсо жаш балдар бат эле күйүп калат, жаш балдардын терisi тереңирээк мына узурсузга караганда. Бир аз турганда эле бир күйүп калат, байкабай калышат ата-энелер дагычы. Ошондо күйгөндө кызарып, сыйрылып. Кызарат, кээде мына пузыр деп коет, ыйлакчалар пайда болуп калат кожодачы, биринчи степендачы. Температура калат, ортат. Термикалык дегенде кандай, бул кайсы түрлөр? Термикалык эмелерге бул эми ошол жанагы ысык сууга ошо айтпадым жанагыдачы. Бууга күйөт, ысык сууга күйөт, ошо ысык тамактарга бульон, анан бир ысык нерсени кармап алат, кээде контактный ожог деп коебуз. Ошол күйүп калышат. Основной классификация боюнча ошол мурунку Союздан бери келаткан биздин классификация бар өзүнчө. Биринчи, экинчи, анан үчүнчү А, Б, төртүнчү депчи. Азыр жаңы болсо, жаңы международный классификация өтүп атабыз, өттүк биз ужечи. 2 жылдан бери бир биринчи, экинчи, үчүнчү степень. Алардын ичинен ошо биринчи, экинчи степень булар поверхностный ожогу. Үчүнчүсү бул терең рана. Алдыда ошол степендерге, даражаларга токтололу. Химиялык күйүк болгондо эмнеден күйүк калат? Көбүнчө кислотадан күйүп калышат, щелочтон күйөт. Кээде концентрированный уксустан күйүп калышат. Ошо химический ожогдор ошолор. Электротравма бул токтон, Токтон. Ушул ток урган учурда, мисалы кичинекей кезибизде көп айтып калышчу эле да, бирөөнү кармаса экинчи адамга өтүп кетет, анан жерге көмө калыш керек деген сыяктуучу. Ток урган учурда кантип өзүбүздү сактап калабыз, же болбосо эмне кылабыз? Биринчи ошол жана источникти устранить этишибиз керек, жана токту өчүрүшүбүз керек, ток күйүп атсачы. Кээде ушул ток урганда, кээде кирип өтүп чыгып кетет да. Белгилери ошол жана киргенде точка болот, жана автомат ногундай эле болуп, киргенде точка болот, анан чыкканда ошо жарып чыгып кетет да, кадимгидей элечи. Кээде кийимдерин күйгүзүп берет, ошондой кийимдер өчүрүш керек. Канча вольт болушу керек? Мына биздин бытовой эмеде деле күйөт, 220 вольт деле ток тартат, ток тартып алып келген, жаракат алып келгендер көп болот. Жана высоковольтный эмелерге, жана рыбалкага барып, ошондой суучулар көп болду бизде дагычы, жана удочкасы тийип калып, жамбыр жаап атканда жанагы ток өтүп кетип күйүп келет, бүт кийими күйүп, өзү обширный ожог болуп түшкөндөр көп болот ошол жердечи. Түшүнүктүү. Нур болгондо, бул күндүн нуру ганабы же да башка нурларбы? Нурдан күйүк алган үчүн. Нурдан эми алсаң ошо күндүн эмесинен көп түшөт эми бизгечи. Айтпадым жана иш алып атканда көбүнчө күйүп калышат, ошол ичип алып түшөт, жаш балдар. Эми алар көп терең болбойт, эми оорутат да, байкап калат дагы, батыраак келет. Көбүнчө ошо биринчи степень болот. Күндөн аябай күйүп калганда өмүргө коркунуч жаралабы? Коркунуч бар эми, конечно, жана бүт ыйлакчы болуп атат, анан ооруйт, кээде бизге келип жатып калышат, госпитализация болупчу. Ал жерде шкаф айтат, этип ошо лечениесин алыш керек да толук. Жана бизде ингаляциялык травма деген бар экен дагы. Эгер пожар болуп калса, мисалы да, ошо помещение ичинде болуп калса, жана обычно дем алып алат, ысык дем эме мененчи, ошо воздух мененчи дем алып алат. Бети күйгөндөр көбүнчө ошо ингаляционный деп коет, ошо верхний дыхательный путь күйүп калат көбүнчө. Ондайлар болот баса. Түшүнүктүү. Жана биз мисалы үй шартында сода менен парить этип, бетибизди буулап, жөтөлгөн маалда өзгөчө баягы коронавируста ушундай кылдык го, мындачы коркунуч эмес. Жок, коркунуч жок анда. Негизи канча градус керек адам ушундай күйүп калыш үчүн? Эми бир 50 градустан жогору коркунучтуу да, 50 градустан 50.
жылуудан ысыгыраак эле турабы, бир аз эле ысыгыраак болсо болду, коркунучтуу. Эми ушул күйүк учурунда көбүнчө үйдө күйүп калганда дароо эле тиш пастасын алып келип сүйкөй калгандарды, казын майын издегендерди көп көрүп каласың да. Биринчи жардам кандай болуш керек? Биринчи жардам ушул биздин эме боюнча биз студенттерге да окутабыз да. Биринчи жардам эгер помещениеде болсо жана больныйды алып чыгыш керек. Безопасный место алып чыгыш керек. Биринчи ушул эмен устранить этишибиз керек, повреждающий фактордучу. Ütüktü karma olsa ütüktü alış gerek. Birden büyük atsan ısrar etişimiz gerek. Помещениеде olsa больныйды alıp çıkışımız gerek. Ana birincilemesi jardam şu muzdaq suga salış gerek bir. 10-15 minut muzdaq suga salıp turuş gerek. Проточный водага. Muzdaq suga salıp turuş gerek. Jana prosessi toktotуш керек. Isıkta akırın ketet demegeç. Денеги териге. Акырын эме болот, ошону токтотушубуз керек жана процесстечи. 10-15 минутка чейин. 10-15 минут muzdaq suga. Эми ага чейин сиз скорыйга чакырып коесуз, ага чейин убакыт бар. 10-15 минут muzdaq suga салып туруш керек. Анан колуңда шакек, браслеттер болсо чечиш керек. Көп больнойлор келет бизге жана шакек браслеттери менен жана кийин күйгөн жер шишийт, сөзсүз шишийт, отек болот. Анан жана чече албай каласың, ону кысып калат. Анан жана катуураак күйүп калса жана эмени кийимдерди сразу сыйрып чечпеш керек. Тери менен кошо сыйрып алышат көбүнчө. Тийбеш керек. Таза эгер ошол жерде марли, бинт болуп калса жаап койсо болот анагачы. Анан обширный күйгөндө обычно ожог шок деп коет, шок болот да. Ошол жерде жылуу чай берсе болот, суу берсе болот жана больнойгочу. Анан калчылдап үшүйт көп күйгөн. Анан жылуу одеял менен жабыш керек больнойду. Скорыйду чакырып күтүп туруш керек. Эгер бир айылдарда болуп калса, анда бир райондун эмесине алып барыш керек больницаларгачы. Ошол жардам берет. Жана мисалы, кел ай паста сүйкөй калайын деген сыяктуу жардам кыргыздарда береби же бербейби ошол? Жок, жардам бербейт. Наоборот, кээ бир эмелер зыян болот да. Ылай шуа беришет, уйдун эмелерин шуап коет, кээде зубный паста коет көбүнчөчү. Ал наоборот жаман кылат го жана эмелердичи. Кичинекейинде эсимде бир апа казын майын издеп жүрчү да, ушундай балаң. Эми казын май ушул эме элде калып калган экен мурунчу күсүнү жерден. Илимий түрдө эгер ала турган болсо ал эч кандай жардам бербейт. Анын даарылык касиети эчтекеси жок. Эми просто ал коюу майда кийин биз аны күйүп бүткөндөн кийин жана биздин баардык эме май бездерибиз бар өзү, сальный желез. Ошолорду иштебей калат да күйгөн жерде. Ашы кургап кетет жана күйүп калган жерлер. Ошондо майласа болот. Кийин ал, Кийин ал күйүп бүткөндөн кийин. Потому что коюу майда казын майчы. А так лечебный эмес. Ушунда үй шартында эгерде күйүк катуу боло турган болсо, баягы тез жардам келгенче же ооруканага барганча 10-15 минут муздак суда кармайсың, болду, башка эч нерсе. Муздак суга айтпадым жана. Обширный болсо жылуу кармаш керек, ысык чай берсе болот, суусундук бериш керек жылуу. Анан эгер ошол жерде обезболивающий жана таблетка суу бериш керек, таблеткалардычы ичирсе болот. Рахмат. Кийинки кезекте ошо жана айта кетпедиңизби, стадиялардын ожоговый шок болот, анан кийин токсемия деген сыяктуу ошолорду айтып берсеңиз. Бизде ошол айттым го жана жан классификациясы боюнча 1-2, 3 степень. 1-2, 3 степень булар поверхностный ожог деп коет, терең эмес раналар да эми. 3 степень ал терең раналар. Анан көбүрөөк күйгөндө, терең рана болуп, тереңирээк күйгөндө, площадь деп коебуз. Площадь көбүрөөк болгондо ожог шок болот. Ожоговый болезнь деп коет. Ал жерде ошо 4 стадиясы бар өзү. Ожоговый болезньчи. Биринчиси ошо ожоговый шок, экинчиси острый токсемия деп коебуз. Үчүнчүсү септикотоксемия. Септикотоксемия качан бүтөт? Ошо полностью жана раналар жабылып бүткөндөн кийин. Ошол болуп терең раналар бар, 1,5-2 айга чейин бүтөт кээдечи. Эми азыр терең раналар өзү көбүнчө жабылбайт, аны биз хирургиялык жол менен жабабыз. Ошо больнойлордун өзүнөн тери алып, сол жеринен пересадка кылабыз ошол жердерди. Ошол рана бүткөн убакта, курч токсемиячы. Острый токсемия деген бул экинчи период. Эгер шок болот, биринчи шок канча бир 3 күнгө чейин болот шок. Травма алгандан баштап 3 суткага чейин шок деп коебуз. Ожог шокто аябай ушул дене кыйналат, организмчи. Анан ошо лечение сразу башташыбыз керек. Жана биз студенттерге сабак бергенде постоянно айтабыз, жана үйдөн эле мисалы скорый чакырдым, скорый келгенде эле уже ожог көп болсо, ошо венасына хепатит башташыбыз керек. Инфузионный терапия деп коет, ошону башташ керек сразу, протошоковый терапияны. Эгер 3 суткада шоктон чыгат больнойлор, чыккандан кийин экинчи период башталат.
осур таксиме деп. Ошо адамдын ушу күйгөн денесине күйгөн бүт жанагы эмелер ошо канга түшөт да жанагылар. Күйгөн уулуу заттар. Биз дене күйүп калган дене дагы терилер дагы уулуу болот өзүбүз үчүн. Алар бүт ысатып этет канга. Түшкөндөн кийин жанагы ошо токсиндер түшөт да сынмай. Ошондо осур токсиме деп коет ошо. Ошо лекет берет. Канга түшкөндө интоксикация деп коет, интоксикация болот. Тазаламай аны. Тазалаш керек, ошону лечение кылышыбыз керек. Ошого каршычы капать этебиз. Интенсивный ошол эмелерди куюшубуз керек, кангачы бүт. Житкестер куюшубуз керек, көбүрөөкчө восстановить этишибиз керек. Эмнеси коркунучтуу ошол эмедечи күйүктөчү. Бүт ушул тери клеткадан эмелер чыгып кетет да, биз кан тамырдан бар, жидкий час крови деп коет, ошо чыгып кетет. Кан койлонуп калат да жанагы бизде ошол курчунчу бар. Ошол үчүн постоянно биз капать этип турушубуз керек. 4-5 литрге чейин капать этебиз бир суткадачы оор больнойлоргочу. Анан мача менен чыгарып турушубуз керек. Антибиотиктен этебиз. Анан көбүнчө осложнение деп коет, осложнениелерди каршы күрөшөбүз ошол биринчи күндөрүчү. Ошол лечениясы. Кайсы учурда жана сиз айткандай операция керектүү болуп калат, башка терини бул жерге салат. Мен айтпадымчы, биринчи, экинчи, үчүнчү степень ошол үчүнчү степень ал өзү жакшы болбойт. Биринчи, экинчи степень ал өзү рана заживление болот. Эме консервативный лечение кылса болот. А үчүнчү степенге келгенде булар өзү тери жабылбайт да өзүчү. Биз жардам беришибиз керек ошол организмгечи. Сол жерден кожалабыздагы жерден өзүнүн аппараттарыбыз бар, дерматом. Ар түрдүү дерматомдор электрический, механический алып ошону пересадка кылабыз. Мисалы ошол сорпого, ысык сууга күйүп калганда денелери бырышып калат эмеспи? Бырышып тартылып бүтүп калат да. Бул жерге кийин операция кылган уже кеч болуп калат. Жок, аны кылабыз да. Кийин да кылып койсо болот. Реконструктивный операциялар деп жана кийин плановый больнойлор жаткырып, байыр жакшы болуп келишет. Жакшы болуп чыгып кетишет. Анан көбүнчө жаш балдар особый локализация деген термин бар да бизде. Ошол кайсы жерлер, бет күйгөндө айрыкча жаш балдар, муундар, любой муун, колдун, буттун муундары. Ошол жер күйүп калган ал жанагы жаш бала өсөт да, сөөк өсөт, өсөт баланын ал жерде жанагы рубцовый ткань өспөйт да, тартып калат жанагы жерди. Кыйшайтып берет, контрактура деп коебуз, контрактура болуп калат көбүнчө. Ал оорулар кайра бизге кайрылат. Кайрылгандан кийин биз плановый операциялар жасашка туура келип калат көбүнчө. Кайрадан жасайбыз ошол эмелерди түздөп. Баягы ушундай так барлардычы, мону чүкүп койсоң дагы кетет экен, күйүктөн калып калды эле ушундай шрам деп туруп анан ар кандай мазиларды чүкүп келишет го кийинки учурда. Бул негизи жардам береби же ошол жерде өлүк ткань өлүк бойдон эле калабы? Жок, жардам берет эми. Аны майлап турушубуз керек биринчиден. Жана айтпадымбы? Бизде май бездерибиз бар. Жана күйүп калган жерлер ошол функциясын аткара албай калат. Ошого жардам берип биз улажнять этип майлап турушубуз керек. Постоянно күнгө көрсөтпөш керек жана күйүп калган жердичи. Көбүнчө эле жардам берет. Анан косметологдор заниматься этет алар менен көбүнчө кийин, эгер жакшы эмне болсочу. Кайсы даражада үй шартында дарылап койсо болот? Эми тегер терең рана болсо, вот биз процент деп коебуз да, 1%, мисалы ошо адамдын кан өлчөбүз проценти биз эме түшкөн больницага. Адамдын бир алаканы мына бир ладонный, правило ладони деп коебуз, ошо 1% примерно. Дененин 1%, ошо 1%. Эгер терең рана болуп калса, аны сөз жаткырыш керек ал жердечи. Хоть 1% болсо дагычы. Көрөсүң, контакт көбүнчө контакттан жок. Жаш балдар, например, үтүктү кармап алат, печкелерди кармап алат. Жаткырыш керек ал жердечи. Эгер 5%ке чейин, эгер взрослый балдар терең эмес, биринчи, экинчи степень болсо өзү бүтүшү мүмкүн. Үйдүн шартында ошол 5%ке чейин кармаса болот. 5%ке чейин. Бизге келип жана айтпадым, сортировочный эме бар, бизде приемный бар, келет. Эгер биз жаш балдар 5%ке чейин биринчи, экинчи степень болсо, 5%ден көбүн жаткырабыз. Анан ылдый жагын ошо амбулаторный жөнөтөбүз. Жазып рекомендация берип, жашаган жердеги поликлиникага хирургтар лечение кылат ошол поликлиникадачы. Өзүнүн жашаган жеринде. Диагностика оор деле болбосо керек, мисалы күйүктүкү, түшүнүктүү. Диагностика жеңилирээк бизде. Эми сурайсың, билесиң да эмнеден күйдү. Келебиз ошо процентин коебуз. Степенimiz биринчи кыйын, биринчи түшкөндө биринчи билбейбиз, ошон үчүн бир жумаларда билинип калат терең эмелерчи. Ошол степень деп айтып атпайсызбы? Бул күйгөн жер канчалык денеге
эпидермис деп койчу эле, канчалык терең кирет, ошондон көз каранды да. Бул жерде мисалы терең эмес анан ошо дермага чейинкилер да, дермага деп коет. Кожа 3 слойдон туруп атпайбы? Эпидермис, дерма, подкожный жировой клетчатка. Эпидермис өз 5 слойдон турат, өз эпидермис. Слой өчөт, өз 5 слойдон турат. Ошо эпидермис полностью күйүп калат эме болгондо, терең болгондо. Даже дерма күйөт. Дерма, теринин астында май эме бар, ПЖК деп коебуз. Подкожный жировой клетчатка ал күйөт. Мышцалар сөөктөргө чейин күйүп кетет кайдачы. Терең күйүп кетет. Канчалык терең болсо ошончолук. Ошончолук оор. Үйдө мисалы жеңил баягы жөн эле бууга күйгүзүп алган учур мындай болгондо бул сырткы эле катмары жабыркайт экен да. Эпидермис, слой эпидермис. Жакшы болуп кетет. Ошондой учурда кандай жардам бериш керек мисалы? Тамак жасап бууга күйгүзүп алып. Андай учурда азыр таза кармаш керек. Аптекада маждар көп. Эми врачтар сөз көрүнүш керек ал жердечи. Врачтар көрүп турган ушул перевязка кылып туруш керек черезден. Же болсо күндө кылып турса болот. Таза кармаш керек жанагы жерде. Обезболивающий ичип туруш керек, таблеткалар ичиш керек. Жидкость көбүрөөк ичиш керек. Анан күйгөндө аллергический фон деп коебуз, ошо бир аз көтөрүлөт, ошону аллергия кылбай турган эмелерди ичиш керек. Гипоаллергиялык тамактарды жеш керек. Кызыл тамактарды, куурулган тамактарды, таттууларды азыраак жеш керек. Кантип диета? Кычтырат, бир аз диета кычтырат эме алат. Беспокоить этет, айрыкча жаш балдарды. Рахмат. Дагы бир суроо, мисалы, ушундай маалда жеңил күйүк болгон учурда сиз айткан токсиндер канга сиңбейт да, ал. Эми анда организм өзү күрөшөт ал. Анан биринчиден көп терең эмес. Жатпаган больнойлорчу. Анан площадь да азыраак. Анчалык организм өзү күрөшөт аны менен жакшы. Ошо сиз 12 жылдык тажрыйбаңызда кандай күйүктөрдүн түрлөрүн көрдүңүз? Кайсынысы сиз үчүн аябай коркунучтуу болду? Эми көп эле эмелер болот азыр. Бизде бир жолу ошол эме киши жаткан, мен жана айтып бердим да, айтпадымбы жана, айтып өттүм. Балыкка барып жана айма болуп күйгөндө катуу. Кайрмагы жана эмеге, высоковольтный линияга тийип калыпчы. 90% күйүп. Келип страшно күйөт эми жана эме күйгөндөчү. Ток кадимкидей кирип чыгып кеткен жан жарып чыгып кетет да. Прям денени жарып чыгып кетет. Денени жарып чыгат, сосудтар күйөт. Сөөктөрдү сындырып берет. Ошондо катуу күйгөн ошол киши. Есиме кетпейт ошондочу бир. Анан бир суткага жетпей анан өзү шоктон чыккан эмес ал больничи. Сактай алган эмес мисалы. Ошо токко күйгөндө деле дене бурушабы же анда жанагындай чыгып кеткен жери эле жабыркайбы? Жок, дене күйөт көбүнчөчү. Толугу менен. Эми жана кийим болсо кийим дагы күйүп кетет да жана эме болгондочу. Ал жерде ток дагы кирет, анан ал жерде ожог пламенен деп койчу жанагы ушул от болуп күйүп кетет, кийимдер дагы күйөт да, көп жер күйүп кетет ошо. Дагы суроо, бул кислотага да күйгөндөр көп болот эмеспи? Бул учурда кандай жардам көрсөтүлөт? Эмнеси менен коркунучтуу? Сөзсүз түрдө мында тери операция жасалышы керекпи? Кислоталарда тереңирээк күйүп калат. Деле биринчи ошол кислотаны жууп алып салыш керек, ошол дененин сыртыначы. Устранить этишибиз керек. Байкыда эле ушу жардам беришибиз керек, обезболить этишибиз керек. Площадь көп болсо жаткырабыз аларды, терең болуп калса ошону операция кылабыз. Больницада жатып кадимкидей лечение кылабыз аларды. Түшүнүктүү. Бул ошол күйүктө негизи биз биринчи кезекте ожоговый шок деп атпайсыңбы? Бул үйдө деле ошол шокко туш болуп калат да адам күйгөндөн кийинчи. Болуп калат. Өзү билбей калат, эмне болуп атканын, бул өтө жаны кыйналат. Бул учурда бир гана обезболивающий менен жардам бере алабызбы? Эми азыр үйдө айтпадым жана, ожог шополунда калчылдай үшүйт, ооруйт биринчиденчи. Обезболивающий үйдө болуп калса үй шартында. Обезболивающий таблеткаларды бериш керек. Больныйга жылуураак эме кылыш керек, суусундук бериш керек, жылуу кармап туруш керек, анан эмени чакырыш керек да. Же айылда тоодо болуп калса да жакын эмеге алып барыш керек. Медучреждение кылып барыш керек да больницагачы. Ошо районный больницаларга биз көбүнчө айтабыз, ошо шок болгондо, обширный ожогдор болгондо ошол жерде дарылаш керек пока. Шоктон чыкканга чейин. Биз ошондой правила бар, шок убагында транспортировка кылбайбыз. Кээде ошо туугандар билбей ошол шок убакта машинаны салып алып нарындан, көлдөн алып келе берет. Таластанчы. Ал больной аябай оор болот, ал көтөрөт. Жолду канча жүрөт? 5-6 саат жүрөт, кегиче больной состояние аябай начарлап кетет. Андан көрө ошол жерде районный больницага жаткырып туруп эле, ошол реанимацияга жаткырып ошол жерден шоктон чыгарып анан жөнөтүш керек да бизгечи.
Ошол ожог, күйүк, айыгуу маалында стадияларында баягы дене тырышып калган маалда марле сүйкөп, улам ушундай тазалайт го. Негизи бул баягы күйүп өзү былжырап турган жерге кайра марле орогон коркунучтуу эмеспи? Азыркы учурда мисалы дарылоо кандай? Бизде азырында жаап открытый метод, закрытый метод деген бар да. Көбүнчө биз жаап эме кылабыз. Жапкан бул ороп. Ороп жанагы бинт мененчи. Ал жерде ар түрдүү маздар бар. Маздын түрлөрү бар. Мазды коюп туруп ороп коебуз. Таза турат биринчиден. Экинчиден жанагы ар алганда тазаланып тура берет да, жанагы эме бинтке сиңет жанагы лишний эмелерчи. Отделяемый деп коебуз го, жанагы ириң немелер бар. Тазалап алып турабыз, бар беребизге тазаланып турат. Анан бетти көбүнчө биз жаппайбыз, открытый метод, майлап, мазды коюп эме алып турабыз. А ушундай закрытый метод болгондо былжыралат да ал жер баарыбычы, анан кайра сыйрыганда кайра жара жаңылап. Жок, ал жерде биз боюшу берип, оорубай турган эмелерди беребиз, анан суулап туруп акырын ачабыз анан. Суулап, таза сууга жибитип алып, растворлорго жибитип алып, фротилин растворго жибитебиз, анан акырын чечип. Бул жол менен эгерде средний тяжесть боло турган болсо, канча күндө ошол тери кайра заживать этип кетет? Мурунку жана классификацияны айтпадым, 1-чи, 2-чи, 3-чү, А, Б, 4-чү депчи. 1-чи степень 3-4 күндө эле өзү полный восстановление болот. 1-чи степень. А 2-чи степень 8-10 күнгө чейин. 8-10 күн. Адамдын баягы иммунитетинен, терисинин өзгөчөлүгүнөн дагы көз каранды. Андан көз каранды болот. Кээ бир терилер, ырбак терилер. Третья степень деп коебуз, алар барып где-то 20 күндөрдөн 25 күндөргө барып өздөрү бүтөт. Кээде 1 айга созулуп кетиши мүмкүн. Терең ранлар болсо айттык, жанагы өзү бүтпөй тура берет. Бүтпөй тура берет, жанагы оперативный путь менен, хирургический жол менен жабабыз аны. Мисалы баняга барганда делечи, аябай ысык парга отуруп калсаң денең кызарып күйүп калат го. Бул маалда кантип жардам бере алабыз сөзсүз? Мисалы эртеси чыккандан кийин кол тийиспейт, атышат, кийим кийсең атышып калат. Бул учурда 1-чи степень болгондо, анда деле ошол суусуну көбүрөөк ичиш керек. Жанагы күйүп калган жерге аябай оорусса, бир майлап койсо болот жана. Кремдер менен майласа болот, же болбосо майздар менен, көбүнчө фротилин майзы, например. Кытыштырып эме кылат да, ооруйт. А биз боюшу эме кылыш керек, жидкость ичиш керек көбүрөөк. Ошондой. Ошо сиздерде ооруканада, тез жардам ооруканасында кайсы жылдын кайсы мезгилинде абдан көп түшкөндөр болот? Биз мурун ушул ойлойт элек, кышкы мезгилде жана отопительный сезон башталат го, жана күзүндө, кеч күздөн баштап жазга чейин. Акыркы кездери, например, айырмасы жок бизгечи. Бир жылда түшө берет. Жайына деле түшө берет. Өмүргө коркунуч жараткан даража бул демек 3-чү стадия экен, 3-чү даража. Бул учурда кыйыныраак болуп калат. Кыйыныраак болуп калат. Шоктон дагы чыгыш кыйын болуп калат. Шоктон чыкпай калат кээде. Ошо сиздерде мисалы баягы бети, өзгөчө көрүнүктүү жери күйүп калган адамда психологиялык да көйгөйлөр болот да. Өзүн кабыл ала албайт, жашагысы келбейт, мындай күрөшкөн учур. Ошондо кандай жардам көргөзөсүздөр? Ал жерде бет күйүп калганда айрыкча кыз балдар, жаш балдар аябай психологический эмеде травма болот алчу. Ал жерде өзүбүздүн эмебиз бар. Психиатрларыбыз бар. Психиатр келип көрөт. Специалисттер бар да, терапевттер келет. Анан андай пациенттерге кийин сөзсүз психологдордун жардамы керек болот. Психологдордун билдени болуш керек алардычы. Алар ошол жагынан оорураак болот да. Психологический жашоо менен күрөшүү ушундай бир кыйынчылык. Азыр мына бизде бир кыз жатат, Оштон келген, биз лечащий врач как раз мен. Райана деген. Адан беребей жатат, бизде ошол үйүндө пожар болуп тур дагы, эң улуусу экен, уктап калган экен да. Анан алып чыгышты, алып чыккандан кийин күйүп калган да. Где-то бир 35% күйгөн. Основном бети күйүп калыптыр. Бети ошол башы, мына чачтардын арасы, эки колу. Эми бир пересадка болду, бир 3 жол жасадык. Эми оорураак ошондой больнияларга чыгып ооруп. Жана теринин башка жеринен алып койгон күндөчү кийин дене өсөт да. Бул учурда көйгөй жара албай эле ал деле өсө береби? Өсө берет, Ал жерде өзүнүн кожасы да, ал жердечи. Өзүнүн терисин эме кылабыз. Ошол аппаратыбыз бар. Дермотон деген терисин алып,
эми азыраак алабыз жана араны эгер мисалы 2% болсо 1% көбүрөөк алып туруп перфоратор деген бар, чоңойтуп берип жуп аппарат бар, кожаныч сеткага окшоштуруп. Бирок ал нерсе бетке жарабайт, бетке жарабайт. Бетке бул андай перфорациядан өткөрүш керек өзүн. Бир гана пластикалык жол менен. Рахмат. Биз болсо саатыбыздын аз гана мүнөттөрү калды. Ошол күйүккө байланыштуу учурлар, негизи сиз бул менен аралашып жүргөн соң билесиз да, кайсы учурда эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек деп. Биздин элибизге өзүңүздүн адис катары каалоо тилегиңизди, кеңешиңизди айта кетсеңиз жакшы болмок эле. Айрыкча бизде жаш балдар ысык нерсени алыс коюш керек. Жана өйдөрөөк коюш керек, алыс коюш керек. Анан көбүнчө ток коймой сайышы болот, жана эменче розеткалар жана защитный немелерди коюш керек. Анан акыркы эмен аябай бир көйгөй болуп атат, жана частный секторлордо айрыкча күлдү жана от жагат печкеге. Алып чыгып көчөгө төгүп коюп атпайбы? Анан балдар ойноп атып жана ошону басып алат жана ысык буту менен. Ошо даже мына обувун күйгүзүп, буттарын күйгүзүп көп келип атат. Былтырдан бери ушул аябай көп көйгөй болуп атат. Ошону жолго төкпөңүздөр, ошону внимательный болушубуз керек. Ата-эналер айрыкча көңүл буруш керек, жаш балдар көбүнчө ошондой болот. Чоңдор болсо правила безопасности жакшы сакташ керек. Жумуштан келет, производстводан келет. Ошо этият болуш керек. Токтогон эмеден. Жакшы. Чоң рахмат. Биз болсо достор саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Чындыгында айта турган болсок, бул адамдын жашоосунда эң эле өмүргө коркунуч жараткан ошол күйүк. Чындыгында ошол күйүк учурунда колду же бутту ампутация кылып кесип салган учурлар болобу? Болот. Мен айтпадым, жана терең раналар кээде мына сөөккө чейин күйүп калат. Муундар ачылып калат, жана муундар ачылып калат, сөөктөр карарып, сөөктөр күйүп кетет. Ошол маалда ампутация кылышка туура келип калат. Аябай жүрөгүң ооруп кетет да ушундайларды укканда. Жакшы. Достор, биз сиздер менен коштошобуз жана бүгүнкү теманын алкагында күйүктө биринчи кандай жардам көргөзүш керек? Жогоруда бизде коногубуз Каныбек Токтоевич айта кеткендей, дароо эле айыз кел зубный паста сүйкөп коеюн. Кел мону монтип кой, мону жаап кой деп туруп анан кийин биз абалыбызды окуй туруп оорураак кылып алабыз го көбүнчө. Ал учурда чындыгында эгерде коркунучтуу боло турган болсо, эгер биз алыбыз жетпей турганын байкасак, анда керектүү дарыгерлерге кайрылганыбыз жакшы. Жана Каныбек мырза, сизге дагы чоң рахмат ушу келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү эфирде майрам күнгө карабастан, майрам экенине карабастан келип өзүңүздүн сонун маалыматыңызды айтып бергениңиз үчүн. Күйгөндөр жок болсун. Негизи күйүк, от, бул өрт, бул эң коркунучтуу. Адамды жөн эле өмүрүнө эле коркунуч жаратпасаң, кийин жашай турган болсо да өзүнө баягы өзүн кабыл алуусу кыйын болот, өзүндө комплекстерди пайда кылат. Мен мисалы көп байкап калам, ушул бул жерим күйүп калган деп уялып, анан ошондон кичинекей кезимде күйүп калыптыр дейт да, бирок дагы эле комплексовать этип жашагандар көп болот да. Мындай учурда ата-энелер болсо сөзсүз түрдө баланы психологко көргөзүп, ошол кичинекей кезиндеги травманы кандайдыр бир жеңгенге жардам берип, балада комплекс жок болуш үчүн, бала өзүнө ишенимдүү чоңоюш үчүн жардам кылса сонун болмок эле. Анан албетте жогоруда сиз айта кеткендей, баягы сактансаң сактанармын демекчи, үйдө кичинекей балдар калса, ысык нерсени жакын койбоңуз, чай коюп ич деп эч качан өзүнө тапшырып койбоңуз. Бул нерсе дагы бала суу баягы жаба төгүлүп күйгөндөр да жок эмес да. Мына ошондуктан бул нерсеге өзүбүз сергек болсок. Биздин эфирдин коногу Тез жардам клиникалык ооруканасынын врач-комбустиолог Исманалиев Каныбек Токтоевич болду. Келип бергениңизге рахмат дагы бир жолу. Анан саатыбыздын соңунда жакындарыңызга салам айтып кетсеңиз болот, кесиптештериңизге салам айтып кетсеңиз болот, кыргыз элибиздин майрамы менен куттуктап кетсеңиз болот. Сизге эркин микрофон. Баарыңыздардын эртеңки майрамыңыздар менен мына эртең келаткан өтө чоң майрам, биздин чоң аталар согушкан жерге барыпчы. Ал маалда бир мамлекет эмес белек жана майрамыңыздар менен баарыңыздардын. Сиз дагы парадка чыгып калдыңыз беле? Чыкканбыз, эми убакта жашып, эзибизде чыкканбыз. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен эч качан согуш болбосун. Кесиптештериме иштей берсин, кесиптештериме ийгилик каалайм жумуштарында, оор жумуштарында. Сизге дагы рахмат, биз чакырып алганыңыздарга. Рахмат. Чындыгында силердин жумуш оор, аябай адамды баягы ар кандай жарааттарды көрүп, кыйын өмүр үчүн күрөшүү, ишиңиздерге ийгиликтер каалайм. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эртең 9 майда майрамдык эфирде амандашабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.